Türkiye мамлекетинин Изник шаарында өтүп жаткан дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда анын ичинде эң кыргыз баласына кызыктуу болгон көкбөрү оюну өтмөкчү. Ал ошол көкбөрү оюнуна Кыргызстаныбыздан аттары кошо аргымактары келбей дегендигине байланыштуу ушул жердеги Түркия мамлекетинин жакшы аттары менен улак тартышмакчы. Ошол көкбөрү оюнуна катышып оюн көргөзгөнгө мыкты аргымактар келген. Өзүңүздөргө белгилүү бул Түркия мамлекетинин аттары негизинен көк түстөгү аттар аябай көп экен. Балким биздин чабандес Манас Ниязов дагы ушул аттардын бирин минсе керек. Аттар аябай көп экен. Казакстандан, Кыргызстандан, Америкадан келген чабандестерге жана ошондой эле ушул Түркиянын чет жеринде жайгашкан вандык кыргыздар, болбосо Рахманкул хандын неберелери дагы ушул жерге келишип, алар өз аттары менен келип оюн көргөзүшмөкчү. Жараткан жар болуп, тынчтыкта, бейпилдикте улак чабышса, бул жерде турган биздин боордош туугандарыбыз түрк элинин саяпкерлери экен. Көрдүңүздөр, кадимки эле кыргыздын жылкысындай жапалдаш келген ылдам учкул жылкылар экен. Ушул жылкылар буйруса көкбөрү ат майданында оюн көргөзмөкчү. Ал эми буларга күлүктөргө берген жем болсо сүлүнү көптүрүп анан бейдеге кошуп беришет экен.